Бүгін 14 апрель күнгө шейшемби. Саламатсыңарбы, урматтуу 3N9 3HE 11 тайпасынын студенттери. Кесиптик ишмердикти укуктук жактан камсыз кылуу предмети боюнча төмөндөгү темада автордук жана чектеш укуктар жөнүндө сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамы Бишкек шаары 1998 жылдын 14 январы номер 6. Биринчи бөлүм жалпы жоболор. Биринчи статья жөнгө салуу мамилелери. Ушул мыйзам илим, адабият жана искусство чыгармаларын автордук укук, фонограммаларды, аткарууларды, коюлган оюндарды, эфирдик жана кабелдик уктуруу уюмдарынын берүүлөрүн чектеш укуктар жаратууга жана пайдаланууга байланыштуу келип чыккан мамилелерди жөнгө салат. Экинчи статья Кыргыз Республикасынын автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө мыйзамдары. Биринчи пункт автордук жана чектеш укуктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделет жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин ушул мыйзамдан электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынан жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынан турат. Экинчи пункт эгерде Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимде ушул мыйзамда камтылгандан башка нормалар белгиленсе, эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат. Үчүнчү статья автордук укукту жана чектеш укуктарды коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик жөнгө салуу. Биринчи пункт автордук укукту жана чектеш укуктарды коргоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик жөнгө салууну интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы мындан ары Кыргыз патент жүзөгө ашырат. Экинчи пункт Кыргыз патент ушул автордук жана чектеш укук мамилелери чөйрөсүндө мамлекеттик башкарууну жүзөгө ашыра турган илим, адабият жана искусство жагында чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн укуктук шарттарды түзүүгө, авторлордун жана чектеш укуктардын ээлеринин толук укуктуулугун, анын ичинде сотко кайрылуу, автордук укуктарды пайдалануу жөнүндө келишимдерди түзүү укугун ишке ашырууга көмөк көрсөтүүчү, ошондой эле автордук сый акыны жыйноону жана төлөп берүүнү ишке ашыруучу орган. Кыргыз патенттин негизги милдеттери, аткарган кызматтары жана ыйгарым укуктары ушул мыйзам жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик актылары менен аныкталат. Кыргыз патент жөнүндөгү жобо Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилет. Үчүнчү пункт Кыргыз Республикасынын маданиятын өнүктүрүү жана авторлордун чыгармачылык ишине көмөк көрсөтүү максатында интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фонд түзүлөт. Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фонд тууралуу жобо Кыргыз патент тарабынан бекитилет. Ушуну менен бүгүнкү темабыз соңуна чыкты. Саламатта болгула.